Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү, кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн дагы силер менен онлайн сабак аркылуу жүз көрүшүп жаткандыгыма аябагандай кубанычтамын. Анда эмесе сабагыбызды баштаардын алдында мен силерге суроо менен кайрылгым келип жатат. Балдар, маанайларыңар жакшыбы бүгүн? Азаматтар, менин дагы бүгүн аябагандай маанайым жакшы. Себеби жадыраган жаздын күнүндө силер менен онлайн сабак аркылуу болсо дагы жүз көрүшүп жаткандыгыма мен аябагандай кубанычтамын. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштай берели. Бүгүн бизде кыргыз адабият сабагы. Кыргыз адабият сабагында биз өткөн сабактарда Назим Хикмет жана анын чыгармаларына кайрылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы Муса Жалил жана анын Алман элинде жана ошондой эле Ишенбе деген чыгармасына кайрылабыз. Алгач сабагыбыздын максаты менен тааныштыра кетейин балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты татар элинин улуу акыны Муса Жалилдин өмүрү, чыгармачылыгы менен кеңири таанышабыз. Ошондой эле анын ушул сабактын учурунда биздин ой жүгүртүүбүз өсөт, эске тутуубуз өсөт, сөз байлыгыбыз өсөт. Ошондой эле көркөм окууга көнүгөбүз балдар. Сабактын жүрүшүндө ата мекенибизди сүйүүгө, ата мекенибиздин сыйлоого, ошондой эле эмгекчилдикке тарбия алабыз. Келгиле балдар, азыр өткөн сабактарга кайрылып алалы. Назим Хикмет боюнча мен силерге чакан тест даярдап койдум эле, ошол тесттеги суроолорго жооп берип койгулачы. Биринчи суроо: таланттуу прозаик, чебер драматург, улуу акын Назим Хикметтин улуту ким болгон? А. Уйгур болгон, Б. Түрк, В. Грузин. Назим Хикметтин улуту ким болгон? Туура вариантын белгилейбиз. Азаматтар, Назим Хикметтин улуту түрк болгон, түрк элинин таланттуу прозаик, чебер драматург акыны болгон. Экинчи суроо: акындын жалгыз баласынын аты ким болгон? А. Ахмет, Б. Мухаммед, В. Мемет. Акындын жалгыз баласынын аты ким болгон? Эстейбиз гана, туура жообун белгилейбиз. Азаматсыңар. Бул В варианты экен, Мемет. Үчүнчү суроо балдар: өз элинин боштондугу үчүн күрөшкөн жоокердин образын акын кайсы чыгармасында, кайсырында чагылдырган? А.Сы Мажүрүм тал, Б. Керес, В. Пенденин макулуктай бир түркөйү. Туура жообун белгилейбиз балдар, кайсырында боштондук үчүн күрөшкөн жоокердин образын чагылдырды эле. Белгиледиңер балдар, анда эмесе текшерип коелучу. Бул А варианты экен, Мажүрүм тал ырында. Кийинки суроо: Назим Хикмет канча жыл түрмөдө отурган жана эмне себептен отурган? А. 16 жыл ак жеринен караланып отурган. Б. 15 жыл отурган, алдыңкы коммунист болгон үчүн отурган. В. 5 жыл ууру кылган үчүн отурган. Белгиледикпи балдар? Анда эмесе текшерип көрөбүз. 15 жыл алдыңкы коммунист болгон үчүн отурган деп окуганбыз балдар. Анда эмесе кийинки суроо: Назим Хикмет качан жана кайсы жерде төрөлдү эле? А. Түркияда 1902 жылы төрөлгөн. Б. Москвада 1907 жылы төрөлгөн. В. Анатолуда 1903 жылы төрөлгөн. Белгилеп алдыкпы балдар? Азаматсыңар. Демек балдар, биз өткөн сабакта кайрылган түрк элинин улуу акыны Назим Хикметтин өмүрү, чыгармачылыгы боюнча бир аз болсо дагы кайталап бышыктап алдык, эске салып алдык өтүлгөн материалдарды. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Муса Мустафович Жалилдин өмүр баяны жөнүндө тааныштыра кетейин балдар. Ал үчүн видео материалга көңүл бөлөбүз. Муса Мустафович Жалил. Муса Мустафович Жалил 1906 жылы
15 февралда Орусиянын Оренбург областынын Мустафино кыштагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Мусанын балалык чагы жакыр турмушта өткөн. Атасы айылдагы кенедей жерин сатып, шаарга көчүп келип, кайта шаардан айылга көчүп барып, бала чакасын багуу үчүн көп кыйынчылык тарткан. Муса алгач айылдык мектептен окуп, кийин үй бүлөсү шаарга көчүп барганда шаардан медреседен окуп калган. Жашоонун айынан үй бүлөсү айылга көчүп кетүүгө туура келгендиктен Муса медреседе жатып окууга аргасыз болуп, жалгыз калган. 1916 жылдан баштап ыр жаза баштаган. Октябрь революциясы орногондон кийин Муса Жалил комсомолдук иштер менен алек болгон. Алгачкы Бакыт деген ыры 1919 жылы Оренбург шаарынан чыккан Кызыл Жылдыз газетасына жарыяланган. Ошондон баштап Мусанын ырлары бул газетага байма-бай жарыяланып турган. 1927 жылы Москва мамлекеттик университетинин адабият бөлүмүнө тапшырып, окуусун бүткөндөн кийин бир катар газета журналдарда редактор, бөлүм башчы болуп иштеген. 1939 жылы үй бүлөсү менен Казанга көчүп келип, Татар АССРнин жазуучулар союзунун жооптуу катчысы болуп иштеп калган. 1941 жылы аламаттуу согуш башталат. Муса Жалил 1941 жылы 12 июлда өзүнүн каалоосу менен согушка аттанат. Казан шаарында ошол убакта Алтын чач деп аталган операнын премьерасы болот. Муса Жалил ал операнын либреттосын жазгандыгы үчүн премьерага катышып кетүүгө чакырышат. Муса Жалил барып катышып келет. Ошол убакта анын кандай адам экендигин билген аскер бөлүгүндөгү командирлери аны сактап калуу максатында фронттон тылга кетүүсүн айтышат. Бирок Муса Жалил менин ордум аскерлердин арасында деп баш тартып коет. Ошол күндөн тартып Ленинград фронтунда Эрдик аттуу аскер газетасында кабарчы болуп кызмат кылган. Кабарчылык кызматы менен көпчүлүк учурда согуштун алдыңкы линиясында аскерлер менен болууга туура келген. 1942 жылы 26 июнда фашисттердин курчоосунда калышып, Муса көкүрөгүнөн оор жарадар болуп, аргасыздан туткунга түшүп калат. Туткунда өзү сыяктуу советтик аскерлер менен бирдикте оор, адам чыдагыс кыйноолорду көрөт. Бирок ошентсе дагы чыгармачылыгын токтотпой, туткундагы жоокерлердин демине дем кошуп, ырларын жазып турган. 1944 жылы 25 августта Берлин шаарындагы түрмөлөрдүн биринде Муса Жалил баш болгон 11 советтик аскер өлүм жазасында тартылган. Ооба, ошентип татар элинин таланттуу акыны Муса Жалил Эрдик менен курман болгон. Кийин 1956 жылы Муса Мустафович Жалилге Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ошентип балдар, силер татар элинин улуу акындарынын бири Муса Мустафович Жалилдин өмүр баяны менен тааныштыңар. Силерге кандай таасир калтырды балдар? Силерге жактыбы? Ооба балдар, Муса Жалил аябагандай таланттуу акын болгон экен, балдар. Ал өлсө дагы, бирок анын артында чыгармалары жашап келе жатат. Ал жараткан чыгармалар дагы да жүздөгөн жылдар бою жашай бермекчи. Баатыр өлсө дагы анын артында даңкы калат деген сөз бар, Ошол сыяктуу эле талант эч качан өлбөйт. Талант өлсө анын артында изи калат. Муса Жалилдин калтырган изи бул бизге өзүнүн чыгармалары. Эми балдар, ошол Муса Жалилдин Алман элинде жана Ишенбе деген чыгармаларына кайрылмакчыбыз. Чыгармаларына кайрылардан мурун келгиле түшүнбөгөн сөздөрүбүз бар. Ошол сөздөрдү чечмелей кетели. Төлөө деген сөз кездешет. Төлөө бул жер кепе, жер төлөө деген мааниде. Бул ырда
мында түрмөнүн камерасы деген мааниде айтылат. Төлө деген сөз. Алман деген Алман элинде деп атпайбы чыгарманын аты. Алман деген бул немец деген сөз экен. Алмания деген бул Германия экен. Дак деген сөз бул күйүт деген сөз. Же жапа чегүү деген мааниде айтылат. Дак, күйүт же жапа чегүү деген мааниде айтылат. Эми балдар, силерге Алман элинде деген чыгармасы жөнүндө бир аз айтып берейин. Алман элинде чыгармасында дүйнөгө белгилүү болгон улуу инсандарды жараткан немец элинин жери кантип гана каракчылардын мекенине айланып калды деп кейиштүүлүк менен баяндайт акын. Ал улуу инсандарды силер балдар ошол чыгармадан кездештиресиңер, кайсы улуу инсандар жөнүндө айтылгандыгын. Бул улуу инсандарды силер окугансыңар. Мисалы үчүн Карл Маркс жөнүндө сөз болот ал жерде. Клара Сепкина деген Бетховен жөнүндө композитору, ошол жөнүндө сөз болот. Ошондой эле Карл Липкнехт деген бар, ошол улуу адам жөнүндө сөз кылганда. Анан ушуларды жараткан немец элинин жери кантип гана ушундай каракчылардын мекенине айланып калды, каракчылардын жери болуп калды деген кейиштүүлүгүн берген. Чыгармасынын аягында ошол чакыруу иретинде ошол улуу инсандар чыккыла, түрмөнүн эшигин ачкыла, бизге окшогон тумчуккан түрмөлөрдү ачып, улуу элдин чакырыгын уккула дегендей чакырык менен бүтүргөн бул чыгармасында. Мен ошол чакырык жеринен бир аз окуп берейин. Ал эми чыгарма жөнүндө, чыгарманы балдар өзүңөр толук окуп таанышасыңар. Араңарда Сеткиндин уулу ким? Улуу Тельман жигити ким? Чыккыла! Биз тумчуккан түрмөлөрдү ачкыла! Болот эрктүү, биздин үндү уккула! 19-жылдагыдай азырда сап-сап болуп ырлар ырдап келгиле! Муштун түйүп, оң колдорду көтөрүп, рот фронт айтып жооп бергиле. Шарт жулгула, мойнун ач көз козгондун, күн да чыксын, ушул Алман жерине, чыксын Тельман трибунага кайрадан, Маркс кейине кайтсын боордош элине. Араңарда Сеткиндин уулу ким? Улуу Тельман жигити ким? Чыккыла! Биз тумчуккан түрмөлөрдү ачкыла! Улуу элдин чакырыгын уккула! Деп, демек, чакырык иретинде Алман элинде деген чыгармасын аяктаган, жыйынтыктаганда. Эми ошондой эле Муса Жалилдин Ишембе деген чыгармасы берилген. Бул Ишембе чыгармасы көлөмү жагынан чакан чыгарма. Муса Жалилдин бул чыгармадан биз Муса Жалилдин поэзиясына таандык өзгөчөлүктү байкоого болот. Согуш катал, ырайымсыз болгон. Айрыкча туткунга түшүп калуу ар бир совет адамынын моралдык духун сынаган. Мына ушундай учурда душмандан баш калкалап, камкорлордун көрсөткөн кордугуна чыдабай, эл жерин сатууга ар бир совет адамынын укугу да жок болчу. Ошол Ишембе деген чыгармасында мен жөнүндө сага кабар беришсе, элин сатты деп келишсе, Ишембе дегендей мааниде өзүнүн мекенине карата айтылган ыры. Бул жерде ушундай Муса Жалил мекенине болгон сүйүүсүн, мекенине болгон сагынычын, арзуусун чагылдырган десем жаңылышпайм. Анда эмесе Ишембе чыгармасын окуп көрөлү. Мен жөнүндө сага кабар беришсе, жолдо чарчап, жыгылган деп келишсе, ишенбегин жаным, мындай сөздөрдү достор айтпас, мени достой көрүшсө. Мен жөнүндө каным менен кызыл тууга жазылган, ыйыкандым сүрөт алга барууга, акым барбы жыгылууга чалынып, акым барбы чарчап артта калууга. Мен жөнүндө сага кабар беришсе, элди, жерин
сатты дешип жүрүшсө, ишенбегин жаным мындай сөздөрдү достор айтпас, мени чындап сүйүшсө. Асып алып автоматын желкеме, жөнөп кеттим элим менен сен үчүн. Элим менен сени жоого саткан соң, эмне калат жер бетинде мен үчүн. Мен жөнүндө сага кабар беришсе, Муса өлгөн деп башка кайгы үйүшсө, ишенбегин жаным мындай сөздөрдү достор айтпас, эгер мени сүйүшсө. Топуракка толку боюм көмсө да, көмө албастыр ырга толгон көңүлдү. Чындыгында өлдү дешке болобу, жеңиш менен мындай өлгөн өмүрдү, деп. Көрдүңөрбү балдар? Чыгармасында дагы мен автоматымды асып алып, элим үчүн, жерим сен үчүн жөнөп баратам дейт. Элим менен мекеним сени мен саткан соң, анда мен эмне жер бетинде мен эмнеге жүрмегилим, анда мен эмне калат менде дегендей маанинде айтып атат. Бул жерде мекенди ушундай сүйүүсү, мекенге болгон ушундай сезими баяндалып жатат да, өзүнүн мекенине болгон. Аягында мына топуракка толку боюм көмсө да, көмө албастыр ырга толгон көңүлдү дейт. Мени топуракка көмүп салса дагы, менин көңүлүм ырга толгон деп атат. Көңүлүмдү, ырымды көмүп салбайт эч ким дегендей маанинде айтып атат. Жеңиш менен чындыгында өлдү дешке болобу, жеңиш менен мындай өлгөн өмүрдү дейт. Акындын өзүн топурак менен көмүп салса дагы, анын жаратып кеткен ырлары калган. Мына анын ырлары көмүлбөстөн, өзү топуракка көмүлсө дагы, анын ырлары көмүлбөстөн биздин арабызда али күнгө чейин жашап, али күнгө чейин ырлары аркылуу Муса Жалилди таанып атабыз. Муса Жалил аркылуу анын ырлары менен таанышып атабыз дегендей. Демек, муну дагы биз Муса Жалилдин жеңиши деп билебиз. Муса Жалил эч качан демек өлгөн эмес. Ал биздин арабызда ырлары жашап турганда, ал жашай бермекчи. Ушуну менен балдар, бүгүн Муса Жалилдин өмүр баяны жөнүндө сабагыбыз аягына чыкты. Келгиле азыр ушул теманы кандай түшүндүңөр экен, кичине бышыктап алалы. Бышыктоо үчүн суроолорду берем. Силер суроолорго жооп берип көрөбүз. Муса Жалил качан жана кайсы жерде төрөлгөн? Эсиңерге сактап калдыңарбы балдар? Качан кайсы жерде төрөлгөн деп айттым. Муса Жалил туура жообун кетиребиз. Муса Жалил 1906 жылы 15 февралда Орусиянын Оренбург областынын Мустафино кыштагында төрөлгөн. Алгачкы ыры эмне деген аталышта кайсы жылы жарык көргөн экен? Алгачкы бакыт деген ыры 1919 жылы Оренбург шаарынан чыккан Кызыл Жылдыз газетасына жарыяланган. 1939 жылы кандай кызмат иштеген экен? 1939 жылы үй бүлөсү менен Казанга көчүп келип, Татар АССРнин Жазуучулар союзунун жооптуу катчысы болуп иштеп калган. Качан жана кантип туткунга түшүп калат? 1942 жылы 26 июнда фашисттердин курчоосунда калышып, Муса оор жарадар болуп, аргасынан туткунга түшүп калган экен. Кайсы жылы эмне болуп каза болуптур? 1944 жылы 25 августта Берлин шаарындагы төрмөлөрдүн биринде Муса Жалил өлүм жазасына тартылган. 1956 жылы кандай наам ыйгарылган? 1956 жылы Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ушуну менен балдар, Муса Жалил жөнүндөгү бүгүнкү онлайн сабагыбызды аяктадык. Үйгө тапшырма алууну унутпайбыз балдар. Үйгө тапшырма Муса Жалилдин өмүр баяны боюнча изилдеп, силер дагы ар кайсы маалымат булактарынан кошумча маалыматтарды таап окуйсуңар. Ишенбе деген ырын жаттап, көркөм айтууга көнүгөсүңөр. Үчүнчү тапшырма окуу китебинде 366 беттеги суроолорго адабият дептериңерге кыскача жооп бересиңер.
Ал эми жаттаганыңарды, тапкан кошумча маалыматтарыңар боюнча мага WhatsApp аркылуу байланышып, тапшырмаңарды текшертесиңер балдар. Ушун менен сабагыбыз аягына чыкты. Балдар сак саламатта турула. Эндики сабактан көрүшкөнгө чейин.